Сооротуучу Кудай. 18 август. Инжил китебинде жаңы келишимдин арачысы Исага авылдын канынан да жакшы сүйлөгөн канга жакындап келдиңер деп жазылган. Исанын каны авылдын канына караганда жакшыраак сүйлөгөн. Авылдын каны Кудайдан өч алуу үчүн жалбарат. Адамзаттын тарыхындагы эң биринчи адам өлтүрүү тууралуу окуя эсиңизде болушу керек. Адам ата менен обенин балдары Абыл менен Кабылдын окуясы. Жүрөктөгү күнөөдөн улам Кабыл бир тууганы Абылга кол көтөрүп, аны өлтүргөн. Кудай ага, эмне кылдың? Жерден мага бир тууганынын каны бооздоп жатат деген. Иса Машаяктын каны болсо Кудайдан ырайым сурап жалбарат. Иса асманды жана тактысын таштап, жерге келип, биз сыяктуу адам болуп калды. Ал биздин арабызда жашап, айыктырып, өлгөндөрдү тирилтип, боштондукка чыгарып, жердеги жашоосунун аягында айкаш жыгачка кадалган. Анын жерге келишинин максаты бүт дүйнөнүн ар бир адамдын күнөөлөрүн өзүнө алуу жана асмандагы атанын алдында күнөөкөрлөргө ырайым табуу болгон. Ошентип, Иса Машаяктын каны Кудайдан ырайым сурап жалынат. Шайтан сени күнөөлөгөнгө аракет кылып, сен төлөгөн жоксуң, муну кылган жоксуң, тигини кылган жоксуң, тиги же бул күнөөнү мойнуңа салгысы келет. Ушул учурда Исанын каны Кудай атанын алдында мындай деп сүйлөйт. Ырайым тапкан, кечирилген, Исанын курмандыгы аркылуу акталган. Анткени Иса баардык күнөөлөр үчүн төлөп койгон. Муну дайыма эстеп жүрөлү. Машаяктын курмандыгы бизди бошоткон.